урматтуу туугандар, ошо бүгүнкү могу жерге келип отурган бир тууганыбыздын агасы эми бу дагы ушу иш-чарага туура келип калыптыр. Анан кээ бирөөңүздөр туура эмес түшүнөрсүздөр ушу. Эмнеге бүгүнкү немеге саясатты аралаштырып атат деп туура түшүнөлүк айланайындар. Бу шариятта деле айтылат экен. Жаманыңа да, душманыңа дагы жамандык каалаба деп. Эми могу жерде инибиз тетякта жатат. Бул эл үчүн күйүп, эл үчүн ошо жерде жатат да. Эми ошону көзүбүздү ачып кичинекей жүрөктөрүбүзгө бир ыйман топтоп, ошо жигитти ошо жерден чыгарып алганга бир аракет кылыш жерден түз бир шайлоо неме кылып койсо экен. Ошону туура түшүнөлүк айланайындар. Эми аны баягы ар ким ар кайсы партияга чуркап атышат. Эми аны түшүнө эле атабыз. Эми пенде экенбиз. Гөл деле шамал кайсак болсо ошо жака толуп кетет экен. Ошо адамдар, пенделер гөл сыяктуу экенбиз да. Эми ошону жүрөгүбүздөн бир чыгарып, эми 2024-жыл келип, Кытай карызын сураса эмне дейбиз? Мына 25 жылдан бери эле шайлап келатабыз. Бир майнап чыктыбы? Эчтеке майнап чыккан жок. Эми ушу эл үчүн күйүп, эл үчүн сүйлөгөн азаматтарыбыз тиякта жатат. Элди чип жегендер, о дагы ошолорду шайлап атабыз. Эми дагы чип жедирелби? Ошон үчүн 2024-жылды ойлоп коелук айланайындар. Аллах жаманчылыгын бербесин. Айтат экен, ата энеден бала ата энеден айрылат экен. Бирок ата эне баласынан айргылыкты мен айбанга да, курт кумурскага да эч кимге каалабайт элем. Рахмат эми. Мекенчил партиясына добуш бер. Мекенчил бол.